Салам сүйүктүү угармандар, сүйүктүү катталуучулар, баарыңыздар менен чогуу мен Аку кызматтамын жана бүгүн дагы сиздерге керектүү, маанилүү, сонун темаларды сунуштоого даярбыз. Андыктан кош келиңиздер. Достор, бүгүнкү теманы алкаганда биз байланышуу же болбосо баарлашуунун стилдери жөнүндө сөз кылалычы. Баарлашуунун чынында бир нече стили бар. Баарлашуу демекчи, сиз кандай баарлашуучусуз? Сиз менен сүйлөшүп жаткан адамга кыйынчылык жаралбайбы, ал бушайман болуп ичинен бышып кетпейби? Сиз менен баарлашып жаткан адам ырахат алып сүйлөшөбү? Сиз сүйлөшүп жатканда, баарлашып жатканда оюңузду айтуудан качпайсызбы? Мына ушулардын баардыгын бир сыйра карап отуруп, окумуштуулар эң негизги 4 нерсени белгилешкен. Анда башынан болсун сөз, Адамдар негизи тынымсыз жана аны байкабай эле биз баарлашып калабыз го. Бизде үстөмдүк кылган ар кандай баарлашуу стилдери бар. Анда биз сиздерге 4 эң маанилүүсүн же эң көп колдонулганы тууралуу айтып берели. Биз муну баса белгилегибиз келет да. Бул коммуникативдик стилдер жөнүндө эч кандай учурда адамдын өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтылбайт. Мисалы, эгерде сиз бир учурда адам менен сүйлөшүп атып ал агрессивдүү баарлашса, демек ал адам агрессивдүү адам дегенге жатпайт. Эмитенттин стилине жараша алуучу тигил же бул реакцияга ар бир учурда адам ээ болушу мүмкүн. Байланыш стили бул уникалдуу эмес. Биз өзүбүздүн кырдаалга же жагдайларга жараша ар кандай байланыш стилине ээ болобуз. Анда эмесе байкай кетели. Биринчиси эле бул пассивдүү байланыш стили. Бул байланыш стилинде жөнөтүүчү өзүнүн ойлорун айтып жаткан адам, ишенимдерин, эмоцияларын, ал тургай өзүнүн муктаждыктарын дагы жашырып коет. Сизге айтпайт. Эмне себептен? Анткени четке кагылуудан коркот, башкалардын жообуна ишенбейт, же дагы башка толтура себептер болушу мүмкүн. Мындай байланыш агымын токтото алуучу жөнөтүүчүнүн, айтуучунун чыныгы муктаждыктарын жана ойлорун сиз билбейсиз. Тагыраак айтканда, мындай нерсе адамды башаламандыкка алып келет. Пассивдүү баарлашуу стилин колдонгон адамдар көбүнчө анын пассивдүү экенин кантип билсе болот? Адамды тике көзүн карап тиктебейт. Жерди карашат, же жөн эле баягы тиктешип калуудан качат. Адамдын үнү же болбосо үнүнүн тону төмөн болот, дененин туруму бүкүрөйгөн болот, ийиндери шалпайып бош абалда көрүнөт. Мындай коммуникативдик стилди колдонгондо өтө түшүнүктүү билдирүүлөрдөн качышат. Мисалы, алар мынтип айтпайт да: "Мен ойлойм", "Мүмкүн", "Мен жөн гана айткым келет", "Бул маанилүү эмес" деген сыяктуу билдирүүлөрдөн качат. Пассивдүү баарлашуунун бул түрү колдонулганда инсандар аралык конфликттер жана өзүбүзгө же башкаларга ачуулануу, ал тургай таарыныч сезимдерден улам, кайгыдан улам биз ушул пассивдүү баарлашууну колдонушубуз мүмкүн. Же кээде жөн гана адамга ишенбейт, адамдан коркот, айтор. Бул мындай учурда айтып жаткан адам өз муктаждыктарын билдире албагандыктан жана байланышта реалдуу алмашуу болбогондуктан келип чыгат. Угуп жаткан адам айтып жаткан адамды жакшы түшүнбөгөндүктөн аны таптакыр эле түшүнбөй калат. Же болбосо бул баягы жумушка орношуп жатканда өзүнө ишенимсиз, мындай эч нерсе колунан келбеген же өзүнө ишене албаган адам келгенде да билбейм, аракет кылып көрөйүн, ойлонуп көрөйүн дейт. Эгер жубайлардын ортосунда дайыма конфликт болуп, бири абьюзер болсо, бири ага зомбулук көргөзсө, анда ал адам өзүнүн оюн айткандан коркот, качан чабыйт, качан урuyбет деп. Балдарда да ошол. Эгерде балдарды дайыма тыйып, урушуп чаба берсе, анда ал ата энесинин өзүнүн оюн айтканды унутат дагы, ушул пассивдүү баарлашуучу келип чыгат. Сурасаң, "Ооба, жок, билбейм, кылып көрөйүн" деп коет. Андан ары таттуу баарлашууга өтпөйсүз. Достор, бул биринчи стиль болду. Эми экинчи коммуникативдик стиль бул агрессивдүү байланыш стили. Коммуникативдик стиль башкалардын ойлору же сезими менен эсептешпестен, муктаждыктар менен пикирлерди башкалардан жогору коюуга негизделген. Караңызчы. Сен башканын сезимин бага баары бир, мен өзүмдүн муктаждыгымды айтып алайын, өзүмдүн оюмду айтып алайын деген нерсе экен. Мазактоо же айыптоо болушу мүмкүн. Кээде мындай деле болбой калат. Бирок бул адам үстөмдүк кылып, экинчиси түшүнбөй эле моюн сунуп жатканда ыңгайсыздыкты жараткан интенсивдүү баарлашуудай сезилет. Агрессивдүү коммуникативдик стиль бар адамдарды түшүнүүгө аракет кылбайт, ал өзүнө гана көңүл бурат. Агрессивдүү стилде бет, адатта чыңалуу жана кастык билдирүүлөр же эмоциялар менен мүнөздөлөт.
ачуулануу, агрессивдүүлүк негизги коммуникатор болуп саналат. Сырткы көрүнүшү каршы чыгып, үнү катуу жана күчтүү болушу мүмкүн. Дене жаңсоолору көбүнчө үстөмдүк кылат. Караңызчы. Кээ бир туюнтмалар мындай ушул агрессивдүү коммуникативде мындай колдонулат да. Бул сенин күнөөң. Сен жакшыраак, эч нерсең жок. Туура эмес кылыптырсың. Тамашаласаң керек. Мени уксаң жакшыраак болмок. Жана башка айтор толтура кемсинткен жана сын сөздөр айтылат мындай учурда. Коммуникативдик стиль көнүмүш болгон инсандар аралык конфликттерди жаратат. Анткени эки адамдын ортосунда бекем пайдубал түзүлбөйт. Агрессивдүү баарлашуу стили бар адамдар көбүнчө көңүлү чөккөн, жашоосунан нааразы. Алар өзү эч нерсени контролдой албайт жана ушундан улам дайыма ачууланышат. Кызык достор. Кийинки кезекте биз пассивдүү агрессивдүү баарлашуу стили жөнүндө сөз кылабыз. Бул коммуникативдик стиль талкууланган биринчи экөөнүн айкалышы. Жогоруда биз пассивдүүнү айтканбыз, андан кийин агрессивдүүнү айттык. Эми экөө айкалышат. Такыр эле түз стиль эмес, ал дайыма өзүнүн ыңгайсыздыгын көрсөтүш үчүн шарттарды издейт. Алар тандалма жана кээ бир адамдарга жагымдуу, башкаларына жагымсыз. Мисалы, чыр-чатак болгондо маселени түздөн түз чечүүдөн качат. Жана ал тургай алар каралып жаткан чыр-чатакка эч кандай тиешеси жок болсо дагы, ал үчүн муну башка адамдарды пайдаланып коюшу мүмкүн. Тиги кылат, бул чечет деп. Адатта дос сыяктуу көрүнөт, бирок кандайдыр бир терс көрүнүштөрдү сезген адамдар менен бирге болбойт. Сөздөрү жылуу болгону менен үнү жагымсыз. Алар өз оюн түз айтпайт, бирок жек көрүндү же жек көрүү менен карайт. Алар конфликтте эч кандай тиешеси жок адамдар менен көйгөйлөрүн айтат. Сиздин дене тил же анын сөздөрү чындап ойлогонунан айырмаланат, же алардын жүрүм-туруму менен. Байланыштын бир түрү адатта адамдар үчүн да, башкалар үчүн да ички конфликттерди жаратат. Кээ бир адамдар бар, адамды сыйлаганды билбегенче, мына ушул учурда өзүңдүн мүнөзүңдү көргөзгөнгө болбойт, ачууланганыңды көргөзгөнгө болбойт. Ошон үчүн үндү жумшак калып жүрөт. Бирок сырткы эмоцияларынан, кол жаңсоосунан, көз карашынан анын чыныгы жүзү көрүнүп калат. Жана ишенимдүү баарлашуу стили бул акыркы стиль. Коммуникация стили адамдарга жакшы инсандар аралык мамиледе болууга жардам берет. Анткени адамдын айтканы менен ойлогонунун, ошондой эле жүрүм-турумунун ортосунда ырааттуулук бар. Бул чынчылдык менен жасалат жана башкалардын оюн дагы эске алат. Караңызчы кандай сонун. Бул учурда ишенимдүү баарлашууда адам өз муктаждыктарын же ойлорун башка адамдарды таарынтып же ыңгайсыз кылбастан билдирет. Үстөмдүк кылуу болбойт. Жөн гана эффективдүү коммуникативдик стиль мында башкалардын көңүлүн оорутууну көздөбөстөн ачык сүйлөшүү турат. Коммуникативдик стилде жүздүн көрүнүшү тынч, эмоциялардын бардыгы жай жана жагымдуу. Адамдар бири-биринин көзүнө тикей карайт. Агрессивдүү үстөмдүк кылуучу нерсе болбойт. Үн дагы ишенимдүү жана жагымдуу болот. Адамдагы жест тынч, коркунучтуу эмес. Ой, эмоция, идеялар туурап, башкалардын укуктарын урматтоо менен ошондой эле алардын өздөрүнүн дагы эске алуу менен баардык нерсе айтылат. Башка адам эч кандай дисквалификацияланбайт жана ырастоочу сөз айкаштары да колдонулат. Мисалы, мен ишенем, мен сезем, мен ушундай деп ойлойм, мен сени түшүнөм, сен кылганыңды мен да сезем, мен моунду каалайт элем, а сен кандай деп ойлойсуң, жана башка ушул сыяктуу сөздөр. Колдонулган сөз айкаштары адатта бири-бирине боорукер жана позитивдүү, өздөрүнүн каалоолорун жана муктаждыктарын билдирип турат, бирок башкалардын каалоолорун жана муктаждыктарын ырастоо менен бирге билинет. Мына достор, бул болсо биздин соңку стилибиз болду. Кайсы түрдө баарлашасыз? Мүмкүн кээде эмнеге бул адам мен менен достошкусу келбейт, эмнеге ушундай жабылат, эмнеге сүйлөшпөйт деген сөздөр болсо, мүмкүн биздин баарлашуу стилибиз туура эмес болуп жаткандыр. Мына бул тууралуу дагы ойлонуп көргөндү унутпайлы. Коштошобуз достор. Алкитап Чекит медиа сайтына барыңыздарды чакырам. Жана биздин WhatsApp номерубуз бар +1 301 760 60 70 сандары. Суроолор болсо жазыңыздар, ылдый жакка комментарий калтырыңыздар. Көңүлдүү күн. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.